Талдыбулак асыл тукум жылкы заводу 1936 жылдары түптөлгөн, бир кылымга жакын иш жүргүзгөн чарбанын ишмердүүлүгү өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин солгундап каралбай кеткен. Учурда Талдыбулак асыл тукум жылкы чарбасын кайрадан жандандыруу колго алынган. Карамагындагы 80 гектар жерге көп жылдык чөп себүү менен жылкы чарбасындагы малдын тойтун өздөрү өндүрүүнү колго алышууда. Чарбаны өнүктүрүү үчүн ушу айыл өкмөт менен чогуу кеңеш бирдикте Бакубат Талас фондуна проект жазганбыз. Кудай буюрса ал проектибиз дагы ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ишке ашкан турат. Буюрса ишке ашып калса дагы ушул жылкынын башын көбөйтүп, плен продажа, продуктовую безопасность деп коебуз, ушул эт багытындагы анан ушул Талас облусундагы ушул жеке жактарга ушундай бир жакшы породадагы жылкыларды чыгарсак, ушул ишти өздөштүрүп, ошону көбөйтсөк деп ошонун үстүндө иш жазып атабыз. Акыркы жылдары бул чарбанын карамагындагы айрым мал сарайлар сатылып, чарба жок болуп кетүү коркунучунда болгон. 2013-жылы заводко жаңы жетекчи дайындалганы, ишти жандандыруу менен сандан сапатка өтүү боюнча аракеттер башталган. Учурда бул жерде 95 баш уяң жүндүү кой, 45 баш кыргыз жылкылары багылууда. Мамлекет тарабынан асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү максатында жакшы көңүл бурулуп, жакынкы аралыкта дагы 300 баш меринос койлору келүүсү күтүлүүдө. 45 баш жылкынын 24 башы жанагы мен айтып кеткен биздин жок болуу коркунучунда турган кыргыз жылкылар. Ошол жылкылар келип, азыр биздин кышкы жайытыбызда калган 21 башы новокиргизский деп коебуз, орусча ал жаңы кыргыз тукумундагы жылкылар. Аларды дагы жанагындай ошо арасында баягы картаңдары бар, ошолордун үстүнөн иш жүргүзүп атабыз, азыр баягы талапка жооп бере тургандай кылып. Себеби биздин айылда ошол жаңы кыргыз тукумунун жылкысы сакталып калган. Өзгөчө быйыл ушундай мамлекеттик асыл тукум чарбаларга абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Өзүңүздөр уккандай мынакей өкмөттөн аябай чоң көлөмдөгү акча каражаттары бөлүнүп атат. Жакшы условия менен, жакшы баягы шарттар менен ушундай госплен чарбаларга шарттар түзүлүп атат. Кубан Аманкулов Талдыбулак асыл тукум жылкы чарбасынын саяпкери. Мындагы кыргыз жылкыларына кам көрүү менен аларды алдыдагы жарыштарга даярдайт. Аты Бейтору. Энесинин аты Лакрима дегенде. Өзүнүн карьерасында энеси 2 машина уткан. Атасы Ларан деген айгыр, американец. Атасы ошо Россияда 2 миллионго жакын призовой фонду бар. Ошо. Булатта ошо Норузга буюрса Норуз турнирине дайынданып атабыз. Кудай буюрса көрөбүз алдыда. Каяка барабыз, Бишкекке барабызбы же бияка чабабызбы. Көбүнчө сулуу жейт. Дробленка, упак аралаштырып, кошумча витаминдерди беребиз. Талас облусунда мамлекетке караган 3 чоң асыл тукум чарба бар. Мындан тышкары дыйкан фермерлер өз карамагындагы малдын асылдуулугун арттыруу үчүн аракеттер жасалууда. Асыл тукум мал чарбалары боюнча айта турган болсок, эми бүгүнкү күндө баягы бир колдун эле саны менен эсептеп койгонго боло тургандай эле да. Себеби дегенде союз таркагандан бери şu mal çarbasının баягы башы болсо эле болду дегендей түшүнүк менен жашап атканбыз. Азыр бирок бүгүнкү күндө ушундай асыл тукум мал чарбаларын көбөйүп атат. Буну айтып кое турган болсок, эт багытындагы белгилүү болгон биринчилерден уюшулган Түт айылындагы Нур дыйкан чарбасы, ал жерде Абердин Ангус породалары багылып атат. Өткөн жылдан баштап мамлекет тарабынан асыл тукум чарбаларды жандандырууга өзгөчө көңүл бурулууда. Негизи айыл чарба адистеринин айтымында мунун өзү айыл чарба тармагында сандан сапатка өтүүгө бөлгө болот. Мамлекеттин дагы азыр мындай чоң маселе коюп атпайбы, ушул баягы сапаты жакшы болуш керек. Мисалы 1000 койдун ордуна 100 кой баксаң, ошол кирешен ошол 100 кой эле берет да. Бүгүнкү күндө ошол баягы асыл тукум заводдорун жандандырыш керек. Анын үчүн жер маселеси мына бүгүнкү күндө чыгып атпайбы? Ошол кооперативдерди жана өрөөнчүлүк чарбаларды өндүрүш үчүн жер керек. Жердин бардыгы үлүшкө бөлүнүп кеткен. Анан ФПСтин ортодогу анча мынча жер калды, менин оюмча, көп деле жер жок. Ошол жерлерди туура пайдаланыш керек болуп атат да. Мисалы асыл тукум багытында иш жасайм деген фермерлер жанагы семенное хозяйство мына ошол асыл тукум заводдорун куруп жакшы тукумдарды алып келип көбөйтөбүз дегендерге мына ошолорго мындай жол ачып бериш керек болуп атат да.
Талас облусу агрардык аймак болгондуктан жергиликтүү элдин кирешеси мал чарбачылыгына жана талаачылыктан алынат. Андыктан малдын туягын санабай сапат көйтүү учур талабы. Бегайым Масынбаева, Мелис Селебесов, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.